Саламатсыздарбы? Кызматтык катты кандай учурда жазабыз? Ал баяндама каттан эмнеси менен айырмаланат? Кызматтык кат бул иштиктүү документтерде эң кеңири тараган иш кагаздарынын түрү. Мекеменин ички түзүмдөрү менен ыкчам байланышуу да кызматтык каттар аркылуу жүргүзүлөт. Кызматтык каттын реквизиттери: иш кагазынын аталышы, иш кагазын жөнөткөн мекеменин, ишкананын же бөлүмдүн аты, иш кагазы эмне тууралуу жазылгандыгы, иш кагазынын жазылган датасы, каттагы негизги текст, кат жазган адамдын аты жөнү, колу. Баяндама катта кайрылуу төмөндөн жогоруга карай, башкача айтканда вертикалдуу болсо, кызматтык катта бир катардагы же бир бөлүм менен экинчи бөлүмдүн ортосундагы кайрылуулар каралат. Кызматтык катта төмөнкү канцеляризмдер колдонулат. Уруксат берүүңүздү сурайм. Муктаждыкка байланыштуу, камсыздап берүүнү өтүнөм, иш чарага байланыштуу, иш планга ылайык, кайрылабыз, өз убагында аткарыла тургандыгына кепилдик беребиз. Кызматтык кат жазуунун үлгүсүн карап көрөлү. Өзүңүздөр көргөндөй, бөлүм башчыларынын ишти ыкчам чечүү аракетин кагаз жүзүндө тастыктаган документ кызматтык кат болот. Кызматтык катта жалпы зат атооштор менен катар, мекеме, ишканалардын, адамдардын аттарын жазууда энчилүү аттар да кеңири колдонулат. Көңүлүңүздөрдү чакан тестке буралы. Ишмердүүлүгүңүздү кызматтык каттардын жардамы менен иш аракеттериңиздерди ыкчам бүтүрө алат деп ишенебиз. Саламатта туруңуздар.